Министр академиктен колуңду тарт. Сабурбек Жумабековду колдогон дарыгерлер кайрылуу жасады. Өмүрбек Тикебаев Германиядагы кыргыз элчиси болуп дайындалды. Академик Сабурбек Жумабеков президентке кайрылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова Түрксой уюму тарабынан уюштурулган иш-чарага катышып сыйлык алды. Бул тууралуу ырчы тарабынан белгилүү болду. 26 январда Туркиянын Бурса шаары түрк элдеринин маданий борбору катары белгиленип, аталган шаарда маданий иш-чара болуп өттү. Салтанаттын алкагында концерт уюштурулду. Анда мен оркестрдин, бийчилердин коштоосунда Курманбек чыгармамды аткардым. Кыргыз өлкөсүнүн атынан катышып, ырасчылык дипломун алдым. Бул мен үчүн аябай маанилүү, дейт ал. Булак Супер KG. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ага ылайык Текебаев Өмүрбек Чиркешевич Кыргыз Республикасынын Германия Федеративдүү Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Президенттин башка жарлыгына ылайык буга чейин бул кызматты ээлеп келген Абдылдаев Эрлан Бекешевич Германия Республикасындагы Кыргыз Республикасынын элчиси кызматынан бошотулду. Травматология, ортопедия жана илим изилдөө борборун жоюп, ордуна башка ооруканага түзүүгө жана анын жетекчиси Сабурбек Жумабековду иштен кетирүү чечимине нааразы болгон аталган борбордун дарыгерлери жана кызматкерлери кайрылуу жасады. Анда борбордун кызматкерлери топтолуп, алардын атынан бир нечеси кайрылуу жасады. Алар колуңду тарт биздин борбордон деп кыйкырып турушту. Бул кайра түзүү эмес, бул бүлдүрүү. Бир нерсени жаратуу кыйын, бүлдүрүү оңой. Бул аракеттериңерди токтоткула, эгер биздин талаптарыбыз аткарылбаса, радикалдуу аракеттерге барабыз, дейт дарыгер Жаныш Сулайманов. Эске салсак, кечээ саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кайрылуу жасап, Жумабеков басып алган оорукананы элге кайтаруу керек деген пикирин айткан. Булак маалымат KG. Бишкектеги травматологиялык жана ортопедиялык илим изилдөө борборунун директору академик Сабурбек Жумабеков 3 февралда басма сөз жыйын өткөрүп, өзүнүн дарегине айтылгандар тууралуу жооп берди. Жумабеков саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзүнө жалган жалаа жаап, далилсиз сөздөрдү айтып жатканын билдирди. Ошондой эле мамлекеттик мекемени эч кандай менчиктештирүү болбогонун айтты. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жергиликтүү маалымат каражаттарына маек берип, Сабурбек Жумабековду Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун менчиктештирип алууга айыптаган. Ошондой эле аталган илимий борбор шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөөрү айтылган. Сабурбек Жумабеков президентке кайрылып, Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун сактап калууну өтүндү. Мен илимпоз катары, академик, врач, мекеменин жетекчиси катары сизге кайрылам. Оорукананы сактап калыңыз. Менин кол алдымда 900 адам иштейт. 500 адам жатып дарыланат. Жылына 14 миңге жакын адамды дарылайбыз. Бул илимий борбор өсүшү керек, анын статусун улуттук илимий борборго айлантуу керек. Мен сизге да кирип, долбоорду көрсөткөм. Февралда өзүңүз келип капсула салмаксыз. Ал эми министр Бейшеналиев ага жол бербейм деп жатат. Себебин түшүнбөй жатам. 20 миллион сом бөлдүрүп, жаңы долбоорду жасаттыңыз. Анан эмнеге иш токтоп калганы түшүнүксүз. Эгер мен эле сиздерге жолтоо болуп жатсам, анда арызымды бүгүн жазып берүүгө даярмын, деди Сабурбек Жумабеков. Академиктин айтымында министр Алымкадыр Бейшеналиев өзүн кызматтан алууну көздөп жатат. Бүгүн Сабурбек Жумабековду колдоп медициналык кызматкерлер да чыгышты. Сабурбек Жумабеков 2004 жылдан бери травматология жана ортопедиялык илим изилдөө борборунун директору. Булак Марал FM.